Pasayt. Koruyorsun kala ha. Oldu. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Мустуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Нокаттын Зулпуй файл өкмөтүндөбүз. Нокаттын кире бериши. Сиздердин назарыңыздарга 2 жаш өспүрүмдөрдү тартып көргөзөбүз туугандар. Биринчи, экинчи номерде чыгат. Биринчи номерде чыккан мына көзүңүздөр көрүп турган сыны келишкен таза Орлов жылкысы сиздерге мынакей чыкты туугандар. Бул Орловду көргөзөлү, боюн метр менен өлчөп тартып көргөзүп бердик туугандар. Буларды азыр чабып көрбөйбүз, себеби жаңы үйрөнчүк, жаңы гана минилип жаткан, бою чоң келген, сыны келишкен. Келечекте бир кооздукка дагы мине турган туугандар. Жакшы тарбиялап, улакка чаба турган 2 атты мынакей биринчисин тартып атабыз. Булар кунан да, кунан 2 жашар. 2 жашар кунан, экөө тең Россиядан келген. Азыр тиштерин дагы тартып көргөзөбүз. Андан кийин туугандар баасын айтабыз. Бул темир көк түстөгү, түсү өңү дагы өзгөчө өң экен. Булар такаланганбы же такаланган эмеспи? Такасы жок. Үйрөткөнүңөр канча күн болду? 1 жумадай. Жооштугу жакшыбы же кандай? Жоош, Тишин көргөзүп койбойлу экен, тишин. Бул кунанды биздин көрүүчүлөр тишин көрүп көбү билишет да экен. Так. Тишин көргөзүп койсок. Так. Мынакей достор. Мынакей тишинин алдынан бери тартайын. Болду. Бул атты бастырып көрөлү. Бою 1,60 сантиметр чыккан 2 жаштагы кунан өспүрүм. Келечектин жылкысы. Бул аттын баасы 200 000 сом деп коюлду. 200 000 сом бул доллар менен эсептеп көргөндө 2,5 миң сом туура болуп калат экен. Бул темир көк түстөгү туугандар. Така кагыл элек жаңы үйрөтүлгөнүнө 1 жума болгон. Бул аттын баасы базардагыдай эле баа коюлду деп ойлойм. Нокаттын базарын, өзгөндүн базарын көрүп жатсаңыздар туугандар. Сыны келишкен мындай кунандардын баалары ушундай баада коюлуп атат. Анда эмесе алдыдагы номерлерге чалыңыздар, номерлер менен байланышыңыздар. Азыр бул аттын кандай, жеши кандай, ошолорду сурап коелу. Бул атка канча жем берип атасыңар? 3 кг арпа, Жешине, ичине жооп бересиңерби? Гарантия бересиңер, Ден соолугу таза. Буту колунда эч айып жок, Баары жакшы экен. Азыр мына аркасы эмнеге бастырып көрчү. Аркасын мына ушу 2 буттун дагы көрүп коелу. Кандай басат экен. Сиздер байкаңыздар туугандар. Аттарга баа берип, бүгүнкү чыгарылган 2 кунандын өспүрүмдөр кандай ат экен, аны комментарийге жазасыңар. Мынакей туугандар, берки жакка келаткандагысын дагы сиздерге көргөзөлү. Мынакей бул биринчи номердеги темир көк түстөгү Орлов жылкысы болду туугандар. Кийинки атты тартабыз. Кийинки жоон жолпу келген кара кунанды көнүгүздөр. Ал дагы Россиядан келген, бирок породасы кандай экени точно белгисиз. Анда эмесе туугандар кийинки атка өтүп. Бул экинчи. Так. Кылдырак. Болду. Мынакей туугандар, биздин көрүүчүлөр экинчи номердеги бул жоон жолпу келген, бул дагы Россиядан келген деп айтып өттүм бул видеонун башында. Бул аттын породасы кандай экени так маалымат жок туугандар. Аттын мынакей басканын көрүп жатасыздар. Аттын басканын басырын сиздерге көргөзөйүн. Басыр кете берчи. Бул өтө жоон ат экен туугандар. Бою дагы бийик. Бул атты дагы тарбия керек экен. Бул дагы жаңы үйрөтүлүп жаткан. Мынакей жайдак минип көрүп атабыз. Үйрөткөнүңөр канча болду? Бул деле чогуу эле баштапсыңар да.
Бұл дағы Россиядан келген туғандар. Тақасы бар екен жоқ bu? Ekonomik тең жоқ. Gördüğünüz туғандар. Тақасы жоқ. Мойын. Осындай тоқтатып тұр. Қазір мына мойын тарауындағы тартып берейін сіздерге. Бұл аттың екі қолдың ортасындағы аралық тақалары жоқ. Тарбиялағанға құнандар мінеке достар. Бұл қандай порода болушы мүмкін? Сіздердің ойыңыздарды комментарийден күтеміз туғандар. Бұты қолы таза. Бұл жоғын беркеге қарағанда көбірек жесе керек, а? Көп жейі? 4-5 килограмм. 4 жем. Бұл немеге ел тоқып көрдіңдер бе? Ел тоқып көрілек. Көрілексіңдер бе? Басман алты келіп бар жыл olur. Тишін көрсек. Бұл екен, а? Көргізеу. Мұна кетіп қалыңдар. Мұсылар тімсіңіз? Жаман дәрі көргіз қоқасыз. Тіштерін бұзылек. Тишін бұзылек. Құнан 2 жаш туғандар. 2 жаштағы құнан мұнаке. 28 айда бұзылек. 28 айда бұзылады. 28 ай бұза өзі? 28 айда болылек. Ошонда бұл жазға бышты болады да туғандар. Мұнаке қараңыздар. Бағасы дағы 200 000 сом деп қойылып тұр бұл аттың. 200 000 сом кеми бар. Доллар менен дағы айтсақ 2,5 мың долларға барабар болып кеткен. Эми айтылған бағадан сөзсіз түрдө кемин кемитип беришет туғандар. Бұл екі аттың адресі Ноқаттың кире беришиндеги айылда екі өтең турат туғандар. Келіп көріп кетсеңіздер болады. Жаңы үйрөнчүк жоғын жолпу келген келечекте жакшы тарбияласа жакшы ат. Жакшы адамдын колуна түшсө, мисалы үчүн же жакшы тарбиялаган чабандестин колуна түшсө, екі өтең жакшы ат болуп берет деген чоң үмүттөрү бар экен достор. Анда mesela номерлерди бир жазып көргөздүк, бойлорун тарттык, тишин көргөздүк туғандар. Бул аттар боюнча толук маалыматты айтып бердик, пародасынан башка. Андай эмесе туғандар, жазыңыздар, чалыңыздар. Сиздер менен мен Муз-ТV каналы, менин атым Замир болду. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө туғандар. Бастырып кете бар. Мынакей бастырганда арка тарабындагы кандай басат экен байкап туғандар. Өзүңүздүн оюңузду комментарий кылып жазып кетсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.